айтайын дегенім, мынау Ноқат районында, Ноқат деген шаарды білесіздер. Райондың деңгейінде шаар, ушул шаарда ошонун жанындагы айыл өкмөттөрдө жалпы эле жанагы жер участоктары өтө проблема болуп атат да, Алмаз Акунжанович. Ушул президентибиздин жанагы идеясы менен жанагы административдик территориялык реформа болуп атпайбы азырчы, жерлерде башталып атат. Ошого Ноқат шаарын жанындагы Мирмахмудов, Гүлистан, Зулпуев, Караташ айыл өкмөттөрүн кошуп, бир облустук деңгээлдеги бир шаар түзсөк деген бир идеяны айткым келет да. Себеби ошол жерде Ноқат шаарына же канализациясы жок, жана саркынды сууну каяка агыза турган жер таппай жүрүшөт. А жерлер жанындагы айыл өкмөттөрдүкү. То есть ошол маселени чечиш үчүн саркынды суу канализация чечилсе, көп кабаттуу үйлөр дагы курулмак. Анан соответственно айтайын дегеним, жанагы бир Тамаркада бир участокта 3-4 үй бүлө жашап аткан болсо, ошолорго дагы көп кабаттуу үйлөрдө квартираларды алып, жана элдин социалдык жактан жашоо шарты оңолот болчу. Себеби ошол жана жогоруда айтып кеткен айыл өкмөттөрдү кошкондо жалпысынан 150 миңдей жашоочунун саны болуп калат экен да. Ошону айтайын дегем. Анан дагы бир учурдан пайдаланып айтып кетейин. Кече жакында 32 жылдык эгемендүүлүк майрамыбызды Ошто белгиледик. Ошо менен эле катар туңгуч премьер-министр Насир Нисановдун 80 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде президентибиз өзү колго алып, Насир Нисановго кыргыз эл баатырын жогорку наамды берди. Буга ошо Ноқаттын элинин атынан, жалпы эл журттун атынан ыраазычылык билдирип койгум келет. Өтө жогорку деңгээлде өттү. Буга рахмат. Анан дагы бир маселе. Алмаз Акунжанович, эми депутат болгондон кийин бизге кайрылуулар келет экен. Мен дарегиме Чүй облусунун Аламидин район Көкжар айылынын Коңур Осмон 63 үйүн жашоочуларын бир тууган Эркебек уулу Марс жана Сейитов Ильяс Эркебаевичтерден Байказакова Сайкал Урманбетовнун үстүнөн арыз түштү. Булар акча маселеси экен. 52 миллион сом акча каражатын алдатып, ушундай жүрүшкөн бир туугандар экен. Ушуну бир МВДга поручать этип, мындан сырткары 37 адамды алдаптыр. Бул аялчы. МВД эч кандай бир жанагы мыйзам жолунда жоопко тартпай атыптыр. Анан акыркы айта турган нерсе, мына администрация президенттен жана өкмөттөн жерлерди текшергени анча-мынча инспекторлор барып атат, балдар барып атат. Ушулардын жанагы менде отдельный бир кат менен жиберип коеюн. Бир мыйзамга туура келбеген бир мамилелер катталып атат да. Менде квитанциялары жана башка видео фактылары бар. Ошону Алмаз Акунжанович жиберип коеюн, разберитесь, пожалуйста.